Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Umar radhiyallohu anhu'nun davat kılуусу кыскача айтканда өлүм төшөгүндө жатканда да уланган экен. Бир жигит келет да. Анан бул видеодо мен айта албайт окшойм толук. Башка видеолорумдан көрсөңүз болот. Жанына келип сөздөрүн айтат. Анан жигит кайра эшикке чыгып баратканда этеги сүйрөлүп бараткан болот да. Ошондо Умар радhiyallohu anhu токтотуп, этегиңди кичине кыскарт, өйдөрөөк кылып кий дейт да. Ошондо сен тазараак болосуң, жана таква болушуңа бул себеп болот дейт экен да. Карабайсызбы? Өлүм төшөгүндө жатканда дагы адамдарга кеңеш берип атат да. Негизи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайтарган этеги узун шымдарды кийгенденчи, ошондон кайтарып атат.